Уктурууларын улантат, актуалдуу маектен баштайлы. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, алдыда күз кыш айларына карата даярдыктар калк арасында кандай жүрүп жатат? Тиешелүү мекемелер бул жаатта кандай иш алып барып жатат? 2020 жылы эмне иштерди аткарууга жетишти? Алда кандай максаттар бар? Биз буга чейинки уктурууларыбызда маалымдап келгенбиз. Мамлекеттик органдардын жетекчилери түз эфирде өз иштери менен бөлүшүп келди. Кандай маалыматтар бар экенин. Бүгүн кезек Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине жетти. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министри Аскаров Замирбек Марипаев студиябызга келген. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Урматтуу радио угуучулар, 39 21 90 39 19 33 азыр биздин күндүн темасы актуалдуу маек иштеп жатат. Режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов бар. Эгерде темага байланыштуу сурооңуздар болсо, биздин эфирге катышсаңыздар болот. Ошондой эле бизди Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы аркылуу түз көрүп угасыз. Андыктан бул жака дагы комментарийиңызды жазсаңыздар болот. Замирбек Марипаевич, мына азыр күздүн биринчи айы бүтүп, бүгүн 1 октябрь, ал эми алдыда кыш келатат дегендей, аба ырайынын суукташы, ушу кышка карата даярдыктар, ошол эле эпидемиологиялык абалыбыз өтө бүгүн актуалдуу да. Анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул маселеде деле өзгөчө роль ойноп атасыздар, айрыкча ушул эпидемиологиялык абал жагдайында. Айтсаңыздар, азыр ушул өзгөчө маани берип жаткан кайсы маселелер менен алек болуп жатасыздар дегенди ушундан баштап алалы. Рахмат. Биринчиден Таалайгүл эжеке, жанагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аткарып аткан жумуштары боюнча карапайым элге бир жеткирип койгойлу деп аракетиңиздер үчүн чоң рахмат. Мен жеке өзүмдүн атыман, коллективдин атынан терең ыраазычылык билдирем. Туура айтасыз, мына күз мезгили ортолоп десек болот. Мына кылычын көтөрүп кыш келатат. Ушул мезгилге биз жалпы мамлекет, анын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнүн тейлеген тармактары боюнча кандай даярдыктарда болуп атат? Бир кыскача маалымат берип кетейин. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйыл негизги ишин, негизги жумушун ушул COVID-19 илдети менен күрөшүүгө, ушул пандемия менен күрөшүүгө арнады десем мен жаңылышпайм. Жыл сайын бизге ошол өзүбүздүн аткарып аткан жумуштардан сырткары кошумча ушул чоң жүк болду. Албетте биздин калкыбыздын, карапайым элдин ден соолугу, алардын баягы ден соолугунун чыңдыгы биз үчүн өтө чоң маанилүү. Бизге ушул COVID-19 илдети башталгандан бери пандемия менен күрөшүүгө бир топ мамлекет тарабынан функционалдык милдеттер коюлган. Алар кайсылар? Айтып кетейин. Биринчиси бул ушул обсервациялык жана госпитализациялык пункттарды тиешелүү шарттары менен башка айтканда орундуктарды даярдоо өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Экинчи, баягы элибиз көп каттап аткан жолдорду, элибиз көп барып аткан жерлерди, имараттардын ичин сыртын дезинфекциялоо иштери өзгөчө кырдаалдар министрлигине. Андан сырткары ушул обсервацияда, госпитализацияда жатып аткан биздин ооруп калган жарандарыбызга, ошол ооруп калган жарандарыбызды карап аткан медициналык персонал кызматкерлерине, андан сырткары ошол жердеги ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, ошолорду камсыздап аткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине 3 маал ысык тамак менен камсыз кылуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, мына биздин мамлекеттен башка мамлекеттерге, ал эми башка мамлекеттерден биздин мамлекетибизге бир топ гуманитардык жардамдар келип, аларды кабыл алып, тийиштүү жерлерге жеткирүү дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, пандемия өтө күчөп кеткен убакта биздин ооруканаларыбыздын баары толуп, ушул элдерибиз ооруканаларга батпай калган мезгилде Манас аэропортунун жанындагы Семетей обсервациясын даярдоо, кыска мөөнөттө, 2 жумалык мөөнөттө даярдоо, тийиштүү шарттарды түзүү боюнча штабтын чечими болгон. Ошол штабтын негизинде Семетей обсервациясына 1302 орун даярдадык. Андан сырткары 50 ушул реанимациялык орундарды биз оперативдүү түрдө даярдадык. Биздин жарандарыбыз ошол жерде барып дарыланып атышты. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, бизде 112 бирдиктүү кызматы бар. Бул кызмат ушу элден келип түшкөн чалууларга өзүнүн консультацияларын беришет, кандай иштерди алып барыш керек экендиги боюнча, бул боюнча дагы биздин кызматкерлерибиз күнү түнү дебей ошол пандемия убагында өздөрүнүн эң жакшы жумуштарын көрсөттү десем мен жаңылышпайм.
Өзүңүз билесиз эми бүгүнкү күндө мына республикалык штаб түзүлгөн. Премьер министр өзү күн сайын ушул 2 саат 3 саат ушул штабты өзү көзөмөлдөп өткөрөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ушул баягы айтып кеттим орундарды саздоо даярдоо милдети коюлган. Бүгүнкү күндө жалпы биздин Кыргызстан боюнча 943 объектте 15880 орун ошол Кудай бетин ары кылсын, эгерде ушунтип күчөп кете турган болсо биздин жарандарды кабыл ала турган орундарыбыз даяр турат. Зебрек Малипаевич, мына сиз жакшы айттыңыз, ошо республикалык штаб күнүгө ушундай бизге да маалыматтарды берип атат. Өзүңүз дагы ошол республикалык штабта мына маанилүү баягы кайсы аракеттер жүрүп атат деген жагдайда сиздердин дагы көп мындай бир сурап турат премьер министр. Эми ушул эпидемиологиялык абалда инфекция менен күрөшүүдө сиздердин мындай бир ролуңуздар аябай көрүндү да. Азыр эми экинчи толкун болуп калабы деп дагы кооптонуп коркуп турган учурубуз, баары бир алдын ала даярдыктарды көрүшүбүз керек. Анан мына сиздер буга чейин азыр дагы маалымат бердиңиз, ошо обсервациялык жанакы госпитализациялык иштердин ошо орундарды даярдоо боюнча. Эми азыр өзүңүз билесиз, аймактарда ошо ооруканаларды, жаңы ооруканаларды салып атышат. Андан кийин дагы жана профилдик багытын өзгөртүп имараттарды дагы ошол ооруканага айландырып атат. Мына ушул жагдайда сиздердин ролуңуздар болуп атабы? Мисалы үчүн ушул ооруканаларда жаңы жабдыктар менен мындай бир камсыз болушуна дагы сиздер дагы мындай чогуу иш алып барып атасыздарбы? Албетте, азыр өкмөт өзүбүздүн жарандар үчүн баардык болгон муктаждыктарын чечүү боюнча күнү түн иш алып барып атат. Биз буну бүгүн көрүп атабыз. Мен өкмөттүн мүчөсү катары айтып коеюн. Ооба. Албетте азыр баардык региондордо ошол инфекциялык ооруканаларды 1 ай 1,5 айдын ичинде бүтүрүп колдонууга берүү боюнча премьер министрдин тапшырмасы бар. Ошонун негизинде мына кече жакында премьер министр өзү дагы объекттерди бир сыра көрүп чыкты. Ошол жерде азыр курулуштар бүгүн бүтүп калды. Бүгүнкү күндө азыр ички жабдыктарын менен камсыздоо боюнча маселе турат. Бул боюнча да план боюнча иш кетип атат. Бул боюнча ошол Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн жумушун алып барып атат. Бул биринчиден бюджеттик акча каражаттардын эсебинен, экинчиден биздин баягы бизге келип аткан гранттардын эсебинен ошол жаңы салынып аткан ооруканалардын ишин толук камсыздоо шарттарды түзүү боюнча жумуш жүрүп атат. Бул боюнча атайын баягы отдел реализация проектов деп коет, орусча айтканда ушул долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бөлүмдөр бүгүнкү күнү түн иш алып барып атат. Андан кийин мына сиздерде дезинфекциялык иш чараларын жүргүзүү боюнча сиз азыр дагы маалымат берип кеттиңиз. Эми дезинфекциялык иш чаралар дагы азыр эми санитардык нормаларды, эрежелерди сактоодо күчөтүлүп атпайбы? Бул боюнча дагы катуу тартиптерди кайра жандандырып атасыздар. Ушул дезинфекциялык иш чаралар азыр кандай нукта уланып атат? Азыр эми билесиздер, дезинфекциялык иш чараларда бизге күнүгө бир 300-400гө жакын биздин кызматкерлери республика боюнча иштерди жүргүзүп атат. Андан сырткары бизде ушул атайын машиналарыбыз бар. Баягы өрт өчүрүүчү машиналар дагы бүгүн профилдештирип, биз ушул дезинфекция жүргүзүүгө баягы базарларды, соода түйүндөрүнүн сырттарын, жолдорду дезинфекциялоо боюнча биздин ушул өрт өчүрүүчү машиналарды күнүгө 35-40 өрт өчүрүүчү машиналар бүгүн дезинфекция чыгып атат. Булар боюнча биздин жеке көзөмөлүбүздө канча хлор кетип атат, канча имараттардын сырты, ичи, буга чейин так маалыматты айтып коеюн, имараттардын ичи 11.155 метр квадрат имараттардын ичи дезинфекцияланды. Андан сырткары 49.407 метр квадрат имараттардын сырты, ошондой эле 62 миллион погонометр жолдор дезинфекцияланды. Буга жалпы биздин ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинен порошок түрүндө 170 тонна хлор, андан сырткары суюк түрүндө 98.359 литр суюк түрүндөгү хлор, андан сырткары 37.000 даана таблетка түрүндөгү хлорлор сатталган. Экинчи этапка даярдануу боюнча биз дагы өзүбүздүн ишибизди токтоткон жокпуз. Бүгүнкү күндө штаб тарабынан, республика штаб тарабынан талаптар коюлган. Биздин азыр кызматкерлерибиз ошол иштерди алып барып атат. Андан сырткары бизге талап коюлган ушул дезинфекциялашуу каражаттарды. Ошондой эле биздин кызматкерлерибизди баягы коргоочу кийимдер менен камсыз кылуу боюнча талаптар коюлган. Биз бул талаптарды бүгүн аткардык. Экинчи толкунга эми болбой эле койсун. Эгерде болуп кете турган болсо, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнө жүктөлгөн ушул милдеттерди, функционалдык милдеттерди аткарууга толук даяр.
Эми пандемиянын басаңдашы менен бир топ обсервациялык дагы пункттар кичине жабылбадыбы, баягы оорулар жок болгондо. Консервацияланды. Анан ошол жагдайлар, мисалы үчүн, алар мындай эле биротодо жабылдыбы же бул кокусунан ар кандай дагы бир учурлар болуп кетсе, бул өзү иштөөгө даярбы? Мен жогу жакта айтып кетпедимби? Жалпы 943 объектиде 15.180 орун бүгүн консервацияланып, даяр турат. Даяр турат. Кудай бетин аргысын, эгерде ушундай биздин жарандарыбыз көбүрөөк ооруп, ооруканаларга батпай кала турган болсо, биз ушул койка месталар бүгүнкү күндө даяр турат. Премьер-министрдин тапшырмасынын негизинде консервацияларга деген, жапкыла деген, ал жерде дезинфекциялап бүт баарын орундар ошол боюнча сакталып турат. Эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги дегенде биз сөзсүз түрдө ар кандай коопсуз жагдай түзүлүп кала турган болсо ошондо куткаруучулар деп билебиз да. Бизде эң эле мындай бир жашообузда бир ушундай бир кырсыктар азайып эле турсун, бирок ошондой болуп калган учурда биринчи эле кезекте сиздер келесиздер да жардамга. Эми азыр мынакей кышка карата даярдык дегендерде өзгөчө кырдаалдар министрлигине кандай тапшырмалар жүктөлдү эле? Мисалы үчүн сиздер жүргөн жерде дайыма жол ачык болуш керек. Сиздер жүргөн жерде дайыма жолдордо мындай бир таш баштар түшүп калбаш керек. Мисалы үчүн мына Кара Кечээдеги жанагы тоонун кулашы, тоонун көчүшү канча ошол жердеги дарыянын дагы нугун керек болсо бөгөп койду да. Ошол жагдайларда мисалы үчүн азыр кышка карата бир сыйра мындай бир таанышып алдыңыздарбы эмне? Сөзсүз түрдө мына кече өкмөттүн ошол 2020-2021 жылдарга кыш күз мезгилдерине даярдык боюнча өкмөттүн отуруму болуп өттү. Ошол жерде баардык министерство, ведомстволордун жетекчилери өздөрүнүн отчетторун беришти да. Ошонун арасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы өзүнүн отчетторун берди. Бул жерде бизге эмне милдеттер жана тапшырмалар жүктөлгөн? Биринчиден, өздүк курамдын баягы жашоосуна алгачкы биринчи керектеле турган нерселерди камсыз кылуу. Бул эмне? Бул биринчиден өздүк курамдын кийим кечелерин даярдоо. Бул мына шапкасынан баштап, башындагы тумагынан баштап, бушлаты, өтүгүн даярдоо тапшырмасы коюлган. Биз бүгүнкү күндө айтып коеюн, бул маселени толук чечтик. Мына бүгүн азыр биздин кызматкерлерибиз ушу кышкы кийимдер менен камсыз болуу алдында турат. Мына бир жумалык мөөнөттө бул баардык процедуралар өтүп, бир жумалык мөөнөттө азыр биздин кызматкерлерибиз даяр болот. Экинчиден, биздин кызматкерлерибиз иштеп аткан жерлерде, ошол объекттерде көмүр менен камсыз кылуу. Жалпы мына 2056 тонна көмүр, ошондой эле 94 метр куб жыгач даярдоо планыбыз бар. Булар бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан бүт акча каражаттары бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө ушул план 70% аткарылды. Бардык региондорубузда бүгүнкү күндө 70%га ушул көмүр менен, отун менен камсыздоо иштери жүрүп атат. Бул бир жумалык мөөнөттө дагы толук 100%га аткарылат. Экинчиден эми билесиздер, мына бизде өтө оор инженер техникаларыбыз бар. Сиз айткандай көчкү болуп кетсе, бизде тоолор кулап кете турган болсо, элге, карапайым элге бир коркунуч жарата турган болсо, биз өзүбүздүн ошол оор инженер техникаларыбызды ошол объектке таштап, кыш мезгилинде дагы иштей турган кылып даярдыктарды көрүшүбүз керек. Бул боюнча кышта иштей турган дизелди күйүүчү, майлоочу заттарды, ошондой эле биздин ушул оор техникаларыбыздын резиналык дөңгөлөктөрүн алмаштыруу иштери дагы бүгүн толук жүрүп атат. Мен айтып кетейин, мына пандемия убагында албетте каражат маселеси, мамлекеттик бюджет бир топ оор жоготууга учурады. Муну жашырыштын эч кереги жок. Ошого карабастан биз мына финансы министрлиги өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баягы ишин, алардын аткарып аткан жумушун туура түшүнүп, финансылык баягы каржылоолор өз убагында жүрүп атат десем мен жаңылышпайм. Абдан жакшы. Албетте бул өтө маанилүү. Анан дагы бир жагдайда мына сиздерде мына 2020 жылы буга чейин келген мамлекеттик органдардын жетекчилери ушул эмне иштерди жасап алдык, анан эмне иштер деген бизге ушундай бир маалымат менен бөлүштү да. Анан мындай алып караганда сиздердин көбүрөөк убактыңар ушул пандемия менен күрөшүү менен өттү да. Анан айтсаңыздар, мына быйыл эми кыш бүткөндөн кийин эле жыл жыйынтыкталат. Бизде бир топ маселелер бар болчу. Мисалы үчүн ошол санариптештирүү деген маселе, ошолорду аймактарда өнүктүрүүдө сиздердин ар бир мекемеге тиешелүү иштер. Мына ушул жагдайда сурагым келип атат да. Биз бир угарманды кабыл алып коелу, анан мен суроону улантам. Сиз байланыштасыз. Сурооңузду берип алыңыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык.
абдан жакшы маанилүү маек болуп атат. Мен Бишкектен Шайлообек Өмүралиев. Мен бул дарыгер катары коногубузга мындай суроо бергим келип атат да. Бул пандемия жыл боюнча эле келди да, почти мындай алганда тиги марттардан баштап эле тынбай эле келип атат. Бүгүнкү күндө деле келип атат. Болуп атат. Бул мындай алганда беспрерывно келип атат да. Эми ушул жерде баары тең экинчи толкуну деп атат. Экинчи толкундун келе турганынын кандай критерийлери бар? Кандай белгилери менен биз айта алабыз? Бул экинчи толкун келе атат деп. Мунун божомолдообу муну кандайча чыгарды экинчи толкундучу? Вот мына ушул жери кызык болуп атат да. Барып же коронавирустун сознаниясы болбосо аны менен шүйлөшүп алып тиги экинчиде келем мынчасында октябрдын башында келем деп айтып атабыз. Мына ушуну бир элге кененирээк түшүндүрүп койгулачы. Эмненин негизинде экинчи толкун деп койдуңар? Рахмат. Рахмат сизге суроо бергениңиз үчүн. Мен эми саламаттык сактоо чөйрөсүндө иштебейм, бирок өзүмдүн көз карашымды айтып коеюн. Экинчи толкун эмне үчүн келе атат? Экинчи толкун, мына билесиздер, биринчи толкун башталганда Кытайдан башталды. Ошол Кытайдан башталып, анан Европа мамлекеттеринде өтө, мына Италияда өтө көп жайылып, ошол жерде көптөгөн жарандар ооруган да. Ушул эле көрүнүш азыр бүгүн дагы кайталанып атат. Бүгүн Европа мамлекеттеринде күн өткөн сайын биздин баягы ошол жердеги жарандардын ушул ооруга чалдыгуусу күн өткөн сайын көбөйүп атат. Эми элибиздин баягы саламаттыгы бул мамлекеттин биринчи орунда турган негизги контроль кыла турган нерсеси. Ошол үчүн биз баягы алдын алуу максатында, элибизди ушул нерседен этият кылуу максатында, ушул ооруга жуктурбоо максатында ушул экинчи толкун келе атат деп туруп элге эскертүүлөрдү берип атабыз. Бул менин жеке көз карашым. Менин түшүнүгүм боюнча да. Эгерде мындай дебесек, мына бүгүн эмне болуп атат? Мына политический партиялар, саясий партиялар миңдеген адамдарды топтоп жолугушууларды өткөрүп атат. Кой дегенге карабай тойлорду өткөрүп атабыз. Талаптарды сактабай атабыз. Масочный режим дегендерди биз сактабай калдык. Биз өзүбүзгө өзүбүз күйбөсөк, бизге эч ким күйбөйт да. Туура, негизи июль айындагы эпидемиологиялык абалды алып карасак, анда деле баягы ошол эле март, февраль айында башка өлкөлөрдө болуп атат деген нерсеге бизгилер анча мындай кайтыгер болуп эле маани бербейли, бизде мындай кыйга өтүп кеткендей караганбыз. Андан кийин эмне болуп кетти? Баары бир эле элдер баягыда жашыруун жолугушуп, жашыруун тойлорду өткөрүп, ар кандай ушундай өзүн бир сактабагандан аягында ушундай чыгып кетти. Баардыгы мындай, бул жуга турган оору экен билинди. Эми экинчи толкун момундай критерий менен башталат экен деген сурооду эч ким билбейт экен да. Бул келеби, келбейби, биз азыр билбейбиз. Бирок кандай болгон күндө дагы эл алдын ала өзүнө сак болсо экен, жанагындай чараларды колдоно бергиле. Ар ким өзүнүн ден соолугун караш керек деген нерсени айтып туруу парз болуп атат да. Анткени сиз айткандай чын эле элибиз аман болуш керек да. Саясаттагы болот, шайлоодо өтөт. Бирок бул ден соолук деген нерсени кокусунан биз буга кайтыгер кылсак, муну жоготуп аларыбызды мына июль айы көрсөтүп койду да. Эми жана суроону улантайын, ушул санариптештирүү жагында. Мисалы үчүн сиздерде борбордук аппаратыңыздар бар бул жерде. Ошол эле ушундай эле мекеме Ошто бар. Бөлүмдөр аймактарда бар. Мына ушулар менен байланышта иш алып баруу кандай жүрүп атат? Эми мен айтып коеюн, биринчи санариптештирүү Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен башталган десе мен жаңылышпайм. Анткени биздин ошол баардык облустарыбызда, баардык райондорубузда биз жыйындарыбызды, отчетторду ушул электрондук формат менен алабыз. Андан сырткары жыйындарыбыздагы онлайн түз өткөрөбүз ар дайым. Андан сырткары кайсы жерде өтө кооптуу баягындай кырсыктар катталып кете турган болсо, ошол жерге биздин баягы микро автобустарыбыз бар. Ошол жерге барып, прямой түз ошол ЧС болгон жерден, өзгөчө кырдаалдар катталган жерден тартып борбордук аппаратка, өкмөткө берип тура турган ушундай нерселерибиз бар. Андан сырткары мына бизде жер көчкүлөр, сел суу каптоолор, мисалы үчүн тоголоолор көп акыркы мезгилде көп болуп кетип атат да. Кече жакында эле мына нарындагы кара кечеге кетип аткандагы тоонун
түшүшү боюнча. Ал жерде биз буга чейин маалыматтарды бергенбиз. Ошол жерде алгачкы тоолор, таштар кулап, биринчи жолу кулаган билесиз. Аны ошол оор техникалардын негизинде транспорт министрлигинин кызматкерлери барып тазалап, ошол жерден көмүр ташыгандарга шарт түзүп берген. Кийинкисинде биз эскертүү бергенбиз. Бул азыр көчүп кетүү коркунучу бар, этият болгула деп. Ошону эске алып, ошол жердеги көмүрдү берип аткан компания кирип чыгып аткан машиналарды саат менен бөлүп киргизип чыгарып аткандыктан ошол жерде өлүм житимдер катталган жок. Тоо башчы айтып атканда кирип чыгып аткан биздин шоферлорубузду, машиналарыбызды басып калган жок да. Булардын баардыгын биз мониторинг жүргүзүп турабыз баардык жерлерде. Мисалы үчүн тоолордун жылышы боюнча жыл сайын канча сантиметр жылып атат же жылбай атабы. Булардын бүт баардыгын биздин кызматкерлерибиз баягы өздөрүнүн баягы тажрыйбасынын негизинде, ошол цифровизациянын негизинде канча жылып атат, канча жылбай атат, спутниктен карап бүгүнкү күндө ошол анализдерди жүргүзүп турабыз да. Андан сырткары мына биздин кооптуу аймактарыбыз бар, мына Төө Ашу бар, мисалы үчүн Ала Бел, ушул жерлерде дагы баягы биздин күнү түнү көрүп тура турган камераларыбыз орнотулган. Ошол жерде мисалы үчүн кар жаап туруп биздин жарандарыбызга жанагындай тайгалак учуру болуп кетиши үчүн, машиналар пробка болуп калышы үчүн ошол мезгилде биз карап туруп тийиштүү мекеме уюмдарга ошол нерсени четке кагуу боюнча, четке чыгаруу боюнча тапшырмаларды берип турабыз да. Айтайын дегеним, цифровизация, мына президентибиз өзү көтөрүп чыгып аткан цифровизация маселеси өзгөчө кырдаалдар министрлигинде алгачкылардан болуп жолго коюлган. Андан сырткары мына өзүңүздөр билесиздер, аба ырайындагы берүүнү биз ушул атайын ушул телефондорго, мисалы үчүн мына смартфондорго өзүнүн программасын киргизип койгонбуз. Кайсыл жерде, кайсы саатта жамгыр жаайт, кайсы жерде, кайсы саатта кар жаайт, кандай шарттарда биздин жарандар сактаныш керек. Ушулар боюнча дагы атайын смартфондорго биз ушул приложенияларды киргизгенбиз. Башка айтканда, бул тармакта иштер жүрүп атат да. Эми ошол сиздер берген аба ырайы боюнча маалыматтар дагы азыркы акыркы мезгилдерде дал келип, баягы аныктоодагы мындай сапаты жагынан дагы жакшырганынан дагы кабар бергендей да. Эми азыр эми бизде баягы санарип деп калдыңыз, WhatsApp аркылуу бир топ билдирүүлөр келип турат да, бири-бирине жөнөтүп турушат. Мына ошол жагдайда Абдыкар Рустамов азыр Facebookка жазган экен, мен да ушул багытта сурайын дедим эле, биздин дагы телефонго кайдан жайдан келе берет мындай. Ассаламу алейкум, урматтуу конок, сизге суроом дейт. Азыр өлкөдө COVID-19 экинчи толкуну болуп калышы мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Эми ушул божомолго тушташ маалымат каражаттары жазып жатышат. Самолеттор менен атайын вирус чачып жатат деген, ушуга так жооп берсеңиз жакшы болмок. Эл билсинчи, ууду болбой ачык жаргын дейт. Чынында карасак, WhatsApp ушундай да келет экен. Ушуну эстеп турсаңыз, бир угарманды кабыл алып коелу, анткени күтө албай турган айтып атат окшойт. Угуп атабыз сизди. Бишешанын әлемдік тараған. Пандемия учурунда МЧС кызматкерлери алгачкы медициналык жардамды жакшы бере алышкан жок. Эми кайта толкун боло турган болсо, алгачкы медициналык жардамды бере алабы? Ошондой эле аптекалар менен камсыз болгонбу? Жана ошондой эле МЧС кызматкерлери ошо ооруларды өз учурунда жеткирүүгө мүмкүнчүлүктөрү барбы? Рахмат сизге. Биринчи Абдыкар Рустамов жазган маалыматта Facebook'тагы. Мен эми канча адам угуп атат, мен айтып коеюн, официалдуу түрдө, расмий түрдө министр катары айтып коеюн. Урматтуу калайык калк. Эл арасында биз да угуп атабыз. Ушундай самолет менен чачып аттыр, вертолет жүрөт экен. Бул карагандай калп. Буга ишенбеңиздер. Кантип эле ушул мамлекет, биздин ушул жерде турган президентибиз, өкмөт башчыбыз, мамлекет структуралары ушул нерсеге жол берсин. Биз өзүбүздүн чек арабызга ар бир кирип аткан техниканы, ар бир кирип аткан адамды, жаранды карап, анализ кылып, ПЦР'лерин алып, анан кийин киргизип атабыз. Канчалаган бюджеттен чыгымдар кетип атат. Ушуларды кандай эске албай туруп, биз өзүбүздүн жарандарга ушул самолет менен ар түрдүү вирустарды чачтырганга жол беребиз. Бул карагандай калп. Ошол самолет менен эгерде чача турган болсо, ал менин ата энеме тийиши мүмкүн. Ал менин балама тийиши мүмкүн. Ал менин жеке өзүмө тийиши мүмкүн. Эми мындай жеке жакындан караганда да, ошондуктан эч качан камсына болбоңуздар. Бундай нерсе карагандай калп.
Экинчи Алимов агайдын пандемия учурунда өзгөчө кырдаалдар жакшы алгачкы жардам бере алган жок дейт. Эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги мен жогору жакта айтып кеттим, өзүнүн функционалдык милдеттери бар. Урматтуу аксакал, алгачкы медициналык жардамдарды биздин жарандык коргоо кызматы бар. Ошол кызматтын катарында министерство саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери дагы кирет. Кайсы жерге барбайсың, кайсы жерде болбосун, ошол алгачкы медициналык жардамдарды биздин ошол саламаттык сактоо кызматкерлери өздөрү иш алып барат. Бул биринчиден. Экинчиден, албетте туура айтып атасыз. Мына биринчи толкунунда бир топ мүчүлүштөр кетти, буну моюнга алыш керек. Баягы бизнес скорый тез жардам кызматтары дагы кандай башаламандык бир азга жол берди, буну туура айтыш керек. Анан кийин ооругандардын көп болгонуна байланыштуу баягы тез жардам машиналардын, алгачкы медициналык жардам бере турган персоналдардын дагы жетишсиздиги байкалды. Бирок бул биз үчүн өтө чоң сабак болду. Республикалык штабта күн сайын ушул тармакты биз талдап, мына министр, саламаттык сактоо министрлигинин өзү күн сайын отчет берип турат. Канча медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө запаста турат. Мына кече жакында Семетей обсервациясында премьер-министрдин катышуусу менен биз чоң окуу машыгууну өткөрдүк. Ошол жерде медицина кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлери, ички иштер министринин кызматкерлери, коммуналдык тармакты тейлеген шаардын, облустун кызматкерлери бүт бардыгы жетекчилер ошол жерде болуп, кандай жумуш аткарышыбыз керек оперативдүү түрдө. Эгерде ушул экинчи толкун башталып кете турган болсо, ким кайсыл орунда туруш керек, кайсыл милдетти аткарыш керек, ийине жибине чейин ушул окууда өткөрдүк да. Ошондуктан мен ойлойм, Кудай бетин ары кылсын, экинчи толкун болбой эле койсун биздин Кыргызстаныбызда. Эгерде болуп кете турган болсо, биринчи толкунда кетирилген мүчүлүштөр кайталанбайт. Ошол пандемия, ушул биринчи толкундагы болгон нерселер сиздердин ишиңиздерди мындай анализдеп алганга мүмкүндүк бергенби? Мүмкүндүк берди. Анан аптечкалар менен да камсызбы деп атпайбы? Албетте, алгачкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча биздин кызматкерлерибиз ушул аптечкалар менен камсыз болгон. Угарман бар бизде дагы. Айтыңыз. Саламатсыз. Бул Каракөл шаарынан чалып Терезов. Эми жакында мына министрлик федерал ханымдан буйрук келген. Каракөл шаарынан биз дагы атабыз. Кафелерди ар кандай мероприятие өткөзө турган адамдардын баардыгын жабылыш керек деген бир буйрук келген экен. Анан бирдин Каракөлдүн жана штабтары бүт кафенин жетекчилерин чакырып алып туруп, мындай жапкыла, мына эч кандай той өткөзбөгө тигүү деп бир указание берет экен. Бирок орусчадан ошол эмелер заказ алып эле кайра той өткөзүп атат да. Анан алардын жана штрафы болгон 3000 сомдон 3000 сом деген той ээлерин жүктөп койду экен, силер өзүңөр төлөгүлө деп. Анан өткөзүп атат экен. Ушуну кандай токтотуш керек, кандай мера катуураак бир жаза кылбаса элдерге өткөзүп атат экен да. Туура. Рахмат. Жакшы суроо берип атасыз. Рахмат. Аябай жакшы суроо бердик. Мен ушуну айтып коеюн. Как раз азыр бардык райондордо, областтарда жарандык коргоонун башчылары, булар акимдер, ошондой эле губернаторлор. Биздин жалпак тилинде айтканда ыйгармуктуу өкүлдөр десек болот. Ошолорго республика штабтан тапшырма берилген. Ошол эгерде кафелерде, тойконаларда той өткөрө турган болсо, штрафтарды салгыла деп. Мыйзам боюнча аксакалыбыз туура айтып кетти. Бир 2000-3000 сомдун тегерегинде гана, мисалы үчүн, төлөп коюлуп өткөрүп өткөрүп коет экен да. Бирок ушуга карабастан, муну азыр РППга каттап, бул баягы мыйзам бузуучулук болуп атат деп туруп, 30 000, 40 000ге чейин штрафтарды салуу иши башталды бүгүнкү күндө. Бул эми 30 000, 40 000 дагы бул өтө чоң штраф болуп эсептелет, жазаланат. Ошондуктан ушул нерсени бир жакшы жолго коюлат десем жаңылышпайм. Анан кийин айтып кое турган нерсе да, мени дагы тойго чакырып атышат да бүгүнкү күндө. Мени дагы дос чоруларым бар, коллегаларым бар, мисалы үчүн. Ошол жерге барбай койсом, мага эч ким капа болбойт. Моундай мезгилде азыр Кыргыз мамлекетине өзгөчө кырдаалдар режими кирген. Өзгөчө кырдаалдар режиминде биз өзүбүзгө өзүбүз күйбөсөк. Мен жугузуп алып тойго барып бирөөнүн көңүлү деп, анан үйгө келип бала чакам бар, ага жуктуруп алсам, бул Кудайдын астында дагы, менин үй бүлөнүн астында дагы баягы туура эмес болуп калат да. Ошондуктан кайрылып кетем, урматтуу жарандар.
ушуга окшогон нерселерди мына партиялар агитацияларды жүргүзүп атат. Тойлор мына күздө башталды. Мына азыр сүйлөшүп отурубуз, коридордо сүйлөшүп отурабыз. Артисттер мына биз тойгулар болбой калып, биз дагы иштей албай калдык деп пресс конференция беришиптир. Эми 40-ына чыдадык, дагы бирине чыдап коелу. Бул биздин элибиздин саламаттыгы үчүн. Пандемия бүтсүнчү анан. Бүтсүнчү анан тойлойлу. Туура. Туура, рахмат. Биздин ушу мына жарандарыбыз да кабатыр. Булар деле ошо тойдун өтүшүн эч ким азыр каалабай турат. Анткени ден соолуктан өткөн эчтеке жок экен. Той эми биздин ден соолуктан артык эмес да. Мына ушул жагдайда ар бирибиз мындай бир ойлонушубуз керек экен. Рахмат. Эми Замирбай Аскарович, Марипаевич, мынакей өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыр сиздерде дагы бул милдеттеме бар. Мына эртең бүрсү күндөрү мына шайлоо болот 4-октябрда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушу шайлоо участкаларындагы коопсуздук эрежелери кандай сакталып атат деп сиздерде дагы бул иштер жүрөт, кыдырып муну таанышып аткан болушуңуздар керек. Сиздер да маалымдап жатасыздар. Мисалы үчүн ошол шайлоо участкаларына барып өрт коопсуздугу кандай болуп атат деген жагдайда биз дагы маалымдадык сиздер берген бул маалыматты. Ушул жагдайда менин суроом бар. Азыр бир угарманды кабыл алып коюп анан ушуга жооп берсеңиз. Угуп атабыз сизди. Кошумча бир суроом бар менин. Айтыңыз. Силер айтып атасыңар, ресторандарды жапкыла, адамдар жолугушууларга барбызбагыла деп. Ооба. Адамдар эмне иштеп, көзүн акчасын таап аракетин кылбай турган болсо, мына асфальттан кырылып калат эми. Элдин бардыгына базарлар иштегенге, өзүн этият кылганга эскертүүлөрдү катуураак берип, аларга иштегенге уруксат бериш керек. Аларды камап отуруп албаса. Жолугушууга бара турган болсо эскертип айтыш керек. Ден соолугуңду этият кыл, бет кабыңды сак. Жолугушууга барат да, барбага бармагыл. Туура айтасыз. Аны эскерте кыла албайсыңар. Туура айтасыз. Эми ошол ошону дагы рахмат сизге. Ошону дагы сактабай аткан жарандарыбыз болуп атпайбы? Баары эле сактап атса, анда сон болбойбу? Аксакалыбыз кандайдыр комментарий күйүп айтып атат да, бул кишинин дагы баягы ичинде күйүп атканы бар. Мен айтып коеюн эми. Базарга, соода түйүндөрүнө барганга азыр эч ким тыюу салынган жок. Барып, мал базарлары иштеп атат. Картошка, пияз, сабыз сата турган базарлар иштеп атат. Кийим сата турган базарлар иштеп атат. Бул боюнча тыюу жок. Тыюу ошол элдер ушу тойлорду өткөрүп аткан жерлерге тыюу. Пока туруп туруңуздар, кичине чыдап деп айтып атабыз. Ооба. Ушуну туура түшүнсөңүздөр да. Анан эми кандай экен? Шайлоо участкаларында баягы баары шайма-шай бекен? Бул канча шайлоо участкаларын кыдырдыңар? Шайлоолорду өткөрүү боюнча өкмөттүн алдында атайын комиссия түзүлгөн. Ооба. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине ошол жерде план иштелип, өзгөчө кырдаалдар министрлигине шайлоо өтө турган участкалык ошол немелерде, уиктерде өрт коопсуздугун алдын алуу, болтурбоо, ошондой эле дезинфекциялоо иштерин жүргүзүү боюнча тапшырма коюлган. Биз ошол пландын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүбүздүн буйруктарыбызды чыгарып, баардык облус райондордогу болгон уиктерге, участкалык шайлоо комиссияларына бүгүнкү күндө өрт коопсуздугун болтурбоо боюнча, эгерде болуп кете турган болсо өрт, ошол жерде шаймандар бүгүн даярбы, даяр эмеспи, буларды бүт текшерип чыктык. Азыр эгерде шайлоо 4-октябрда баштала турган болсо, ал жерде дезинфекциялоо иштерин 1 күн 2 күн мурун биз баштайбыз. Демек, бул дезинфекциялоо иши эртең шайлоо болот деген күндөрү жасайсыздар да? Да, 1 күн мурун жасалат. Эми ошол кандайдыр бир ошол шайлоо участкаларында эрежени сактай албай аткандарга мындай эскертүүлөр болдубу сиздер тараптан? Же баардыгы тең? Албетте, баягы кээ бир уиктерде баягы биздин эгерде өрт чыгып кете турган болсо, ошол убакта өчүрүп кала турган жабдыктардын жоктугу аныкталды. Бирок биз ошолорду ошол мекеменин ишканасына эскертүүлөрдү бергенден кийин ошол жерде жабдыктар өздөрүнүн ордуна коюлду. Эми өрт болбой эле койсун, Кудай кааласа. Бирок биз өзүбүздүн ишибизди аткардык. Бүгүнкү күндө шайлоо участоктары ошол өрт коопсуздугу боюнча кабатырланбай эле койсо болот. Эми дагы бир жагдай, мына пандемия шартында биз ушу сиздердин ушул өрт коопсуздугу болобу, баардык бир коопсуздукка көңүл бурган ушу куткаруучулар боюнча сүйлөшүп атабыз да. Эми булардын дагы ден соолугу абдан зарыл. Мына айрымдар сиз айткандай ушул ооруга чалдыгып да өтүп кетишти. Айрымдар ушу өзү ооруп мындай бир кош айтып атышканын дагы биз ушу маалыматтан угуп атабыз, көрүп атабыз. Бул өкүнүчтүү да. Анан эми кандай дейсиздер? Сиздерде ушул мисалы үчүн
Менимче куткаруучулар жетишпейт го дейм да. Анткени бизде ушундай өзгөчө кырдаалдар бат-бат түзүлөт. Ошо эле жер көчкүлөр, ошо эле кар көчкүлөр, ошо эле өрт чыгып кеткен учурлар, анан мына пандемия дагы ушул штатты мындай кеңейтүүгө мындай бир сиздерде шарт болдубу? Оптимизация деген баардык мамлекеттик органдарда жүрүп атат. Сиздер бул нерседен кандай чыктыңыздар? Биз эми билесиз, мен баарына талап коюлуп атат. Талап коюлуп оптималдаштыргыла деген. Туура айттыңыз. Өрт өчүрүүгө жүгүрүп атабыз. Ооба. Бирөө сууга чөгүп кетсе жүгүрүп атабыз. Тоо кулап кетсе чуркап атабыз. Пандемияга чуркап атабыз. Эми бул бизге жүктөлгөн милдет. Биз буну аткарабыз. Мисалы үчүн пандемия болуп атканда мен өзүм жеке абдан мындай ойлонуп аттым да, деги жаратылыш кырсыктары болбой турса экен. Ансыз дагы жетишпей атышат булар депчи. Эми бүгүн туура айтасыз. Кудайга сөзүбүз жетип атат. Мына өрт, например, мына 8 айдын жыйынтыгын айтып коеюн. Өрт 8 айдын жыйынтыгында былтыркы жылга караганда 46,2% азайды. Башкача айтканда, былтыр 2742 өрт кырсыгы катталган да. Быйыл 1477. Биз ушулардын аркасынан дагы адамдарыбызды дагы бир аз өмүрүн сактап калдык да. Өткөн жылы мисалы үчүн мына жалпы 20 тилсиздөөдөн 24 адам каза куткарылган болсо, быйыл 19 адам жабыркаган. Бул дагы баягы биздин жакшы көрсөткүчтөрүбүз. Андан сырткары быйыл ушул 8 айдын жыйынтыгы боюнча 2,5 миллиард сомдук материалдык балдыктар сакталды. Жалпы ушул 1477 өрт кырсыгынан 913 өрт кырсыгы бул турак жай секторуна катталды. Натыйжада ушул биздин аракеттерибиздин натыйжасында ушул өрттөн бир топ биздин баягы тармактары сакталып калды. Башкача айтканда, мына жерлерибиз 3000 гектардан ашык жерлер. Турак жайларыбыз, социалдык объекттер, лептер, ток жеткирүүчү эмелер, бүт мечиттер, стадиондор бүт сакталып калды да. Бул ушул биздин кызматкерлерибиздин аткарып аткан иши. Эми ошолор аз болсо дагы баары бир булар баягы жетишип атат, ыкчам. Жетишип атабыз. Сиздер ыкчам жүргөн биздин министрлик бул аскердик министрлик болуп эсептелинет. Мына азыр өзгөчө кырдаалдар мезгилинде биздин кызматкерлерибиз түнү күнү иштөө режиминде иштешет. Кайсыл жерде ушундай бир өзгөчө кырдаалдар каттала турган болсо, биздин ошол жерде командабыздын негизинде биздин кызматкерлер бар, ошону четтетүүгө аракет жасайбыз. Забирбек Марипаевич, мына пандемия көп нерселерди мындай бир ишке ашырууга дагы мындай мүмкүндүк берген жок да. Ар бир кээ мекемелер аябай эле мындай бир терс таасирин алышты. Анан эми сиздерде мисалы ушул башка өлкөлөр менен кызматташып, өзүңүздөрдүн кызматкерлерди окутууга жиберип деген бир жакшы мындай бир иштер дагы жүрчү да. Быйыл кандай болду ушул жагдай? Биз бул нерсени токтоткон жокпуз. Мына биз өзүбүздүн курсанттарыбызды тандап, экзамен алып, Россия мамлекетине окууга жыл сайын жиберебиз. Быйыл дагы бул нерсе токтогон жок. Биздин дагы мына 2 жума болуп калды, бир 10 күндөн ашып калды. Биздин курсанттарыбыз Россия мамлекетине жөнөп кетишти окууга. Себеби алардын ошол жакта барып тажрыйба алмашып, билим алуусу биз үчүн өтө чоң нерсе болуп эсептелинет. Эртең келип алар биздин ушул жараны коргоо кызматында кандай чараларды көрүшүбүз керек, кандай жаңы ыкмаларды колдонушубуз керек, ошолорду үйрөнүп келишет. Эми акыркы бир суроону берген үлгүрөйүн, биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Материалдык, техникалык база сиздерде абдан мындай бир кубаттуу болуш керек да. Муну дайыма модернизациялап, жаңылап туруш керек. Ушул жагдайда эмнелер бар? Материалдык, техникалык базаларды биз толук мына жаңылаганга, техникалар менен камсызганга аракет кылып атабыз. Мына жакшы жаңылыкты айтып коеюн. Мына азыр 80-90 жылдагы өрт өчүрүүчү машиналарына отурабыз биз. Бүгүнкү күндө республика. Биз мына жакында биздин 2018 жылы президентибиз ошол Кытайга барганда, ошол жерге расмий мамлекеттик сапар менен барганда, ошол пожардык техникалык машиналарды, өрт өчүрүүчү техникаларды Кыргызстанга алып келүү боюнча келишимге кол коюлган. Мына кече жакында Кытайдын тышкы иштер министри келип президентибиз менен жолукту. Ошол жерде келишимдерге кайрадан бир тактоо иретилип келип, биз азыр күтүп атабыз. Ошол 100дөн ашык
техникалар келет. Андан сырткары бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу дагы биз 50-60 техниканы алганга даярданып атабыз. Андан сырткары оор инженер техникаларды жаңылоо боюнча дагы Азия өнүктүрүү банкы менен биз азыр мына тендерлик процедуралар бүттү. Кудай буйруса, мына 2021 жылдын башында 80-90 оор бульдозерлор, жүктөгүчтөр, КАМАЗдар биздин мамлекетибизге келет. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Ушундай жакшы ойлор менен анда мен программаны жыйынтыктайын. Бизге берилген убакыт аягына чыкты. Урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан бул актуалдуу маек болду. Бүгүн биз Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калктын коопсуздугуна болгон кандай аракеттерди жүргүзүп жатат, мына ушул 2020-жылда аткарып жаткан иштери туурасында маалымат алдык. Биздин суроолорубузга Өзгөчө кырдаалдар министри Аскаров Замирбек Малипаевич жооп берди. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Бизди угуп, бизге убакыт бөлгөн угармандарым, сиздер да бар болуңуздар, ден соолугуңуздарды караңыздар, саламаттагыңыздар.